Урматтуу мекендештер, мен Кыргыз өкмөтүнө жана республикабыздагы штабка коронавируска каршы күрөшүү боюнча кайрылуу жасагым келет да. Мисалы, дүйнөсүндө азыр экинчи толкуну башталды деп мына Европада көбөйүп атат. Эң кыйын деген Америка экинчи орунда. Оорулардын саны боюнча дагычы өлгөндөрдүн саны көбөйүп атат. Мына Россияда 300 кишиден ашып кетти өлгөндөрдүкү. Бир күндө бул ооруга кабылгандар 17-18 миң болуп атат. Кыргызстандагы Орто Азия мамлекеттеринин арасында эң биринчи орунда бар. Оорулардын саны боюнча дагычы. Бул Сооронбай Жээнбековдун убагында Минздравды коколоду, эмне кылды, өлгөндөрдүн санын дагы кескин түрдө азайткан. Баягы ооруну жашырсаң өлүм ашкерлейт деген макал бар. Менин эле тууган уруктарыман бир топ киши кеткен, 12 кишичи. Мен төрөлүп өскөн айылдан да 10 күндүн ичинде 10 киши өлгөн. Мисалы, Дархан деген айылдан Жетөгүздөн бир күндө 5 кишини сөгүп коюлган жергечи. Анан бизде көп киши өтүп кеткен, 1,5 миңди дагы 700гө азайтып саламаттык сактоо министри ошентпеди беле. Эми азыр коронавирус күчөй баштады Кыргызстанда. Мына бир күндө 600дан ашып кетип атат. Кечээ эле мына 568 киши. Анын ичинен Бишкектен эле өлүп калган кишилерден 2 болду. 4-5 киши дагы тилек каршы дүйнөдөн өтүп кетип атышат да. Ковид менен. Даярдык бир дагы больница курулуп бүтө элек бүгүнкү күнгө чейин. Ал курулса дагы ичинде ошол керектүү медициналык техника барбы же жокпу белгисиз. Ошол маалда мен мына мурда күнү эле Турциядан учуп келдим. Турциядан аэропортко кирип атсаң дагы текшерип атат. Узатып же тозуп ала турган кишилерди киргизген жери жок аэропортко. Температураны көрүп атат. А бизден учуп келгенде, биз самолеттон түштүк. Канча толтура самолет киши келсе дагы ошондой эле чыгып кетип атат. Бир медик карап койгон жок, температурасы барбы же жокпу, кайдан келатасың деп. Ошол самолеттун ичинде мен ошо аэропортто Туркиядан дагы баарлашып отурдум. Америкадан келаткандары бар экен, Кувейттен, Түштүк Кореядан, Япониядан, Кытайдан келаткандары бар. Азыр бизде самолеттордун учуп атканы эле Туркиянын Эмират болуп атпайбы? Москвага бир жумада бир эле самолет учуп атат. Демек бизде коопсуздук жагы ковид боюнча көбөйүп атат. Мен түшүнбөй атам, мен үчүн бир чара көрүлбөй калды кайра дагычы. Эми аэропортто бир маселе деңиздер. Бизде автовокзал бар, темир жол вокзалы бар. Жана кишилер көп жүргөн жерлер. Мына азыр кыз узатуу тойлор өтүп атат. Юбилейлер өтө баштады. Буларды кичине коопсуздук жагын карабасак кандай болот? Жалаң эле кары кишилер эмес, жаштар өтүп кетип атпайбы бул замандан дагычы? Мына өзүлөрү Минздравда статистика берип атат, Акипрестен окуп атабыз. 45 жашка чейинкилердин ооругандарында саны көбөйдү депчи. Ошол облустуда мисалы жаш балдар, окуучуларына 6-7 киши бир эле жерден ооруп калып атат. Азыр кээ бир мектептерде башталгыч класстарда окуп атышат. Бала бакчаларда барып атат. Биз коопсуздук жагын унутуп атабыз. Алдыда шайлоо турат, президенттик шайлоо. Эртеби кечки жогорку кеңештин анан жергиликтүү кеңештеринде шайлоосу турганда. Мына ошол 4-апрелде де 4-октябрда да көрбөдүкпү? Бийликке тиешелүү Сооронбай Жээнбековдор колдогон партиялар массалык түрдө элди чогултуп атып, мына жыйынтык эмне менен болду. Үгүттөө иштеринде миңдеген кишилер чогултуп атып, үгүттөө иштерин жүргүзүп атты. Башка партиялар кандай мүмкүнчүлүк берген эмес. Ошон үчүн мына 4-5 октябрларда кандай тополоң болуп кетти. Бул Кыргызстанга жакшылык алып келбейт деп эсептейм. Саламаттык сактоо министрлиги, өкмөт кайра ишти жандандырыш керек, республикалык штаб иштей башташ керек. Тиешелүү каражаттар бөлүнүп, азыр тез аранын ичинде ковидке каршы күрөштү баштабасак болот.